Ошентип Бадыр согушу бүттү. Мусулман үммөтү кайрадан адаттагы жашоо нугуна кирди. Күнүмдүк жашоо процесси, күнүмдүк жараяндар, күнүмдүк мамилелер. Алдыда ислам тарыхындагы өтө чоң орунга ээ болгон, мааниге ээ болгон Ухуд согушу турат. Бирок бул согушка чейин дагы мусулман үммөтүнүн басып өтө турган бир канча өткөлдөрү бар. Ал да болсо Ухуд согушунун алдындагы жүрүштөр. Азыркы биз көрө турган көрсөтүү Ухуд согушунун алдындагы, арапасындагы согуштар, жүрүштөр жөнүндө болмокчу. Курайштардын жеңилүүсү Абу Суфияндын жанын тынч алдырбайт. Ал кайрадан өчүн алуу үчүн, кайрадан Курайштардын аброюн көтөрүү үчүн канткенде Мадинага кол салам дегенде ак эткенден тагатчу. Акыры чыдабай ал керек болсо мен мусулмандарды жоймоюнча башымды жуубаймын деп да ант ичет. Акыры 200-ге жакын Курайшты чогултуп Мадинага кол салганга аттанат. Бирок күндүзү кол салуудан дай албай, түнү жойлоп, күндүз эс алып, ошентип акыры Мадинага кирет да, киргенде дагы бекинген жол менен кирип, түздөн түз кирүүгө дай албай, Мадинанын четинде жашаган жөөттөрдүн королоруна жардам сурап кайрыла баштайт. Тагыраак айтканда, Уяй ибн Ахтабтын үйүн каклайт. Бирок ал жөөт мусулмандар менен келишими болгондуктан Абу Суфиянды үйүнө киргизбей коет. Анда ал Ан-Надир урусунун башчысы Салам ибн Машкамга барды. Ал Абу Суфиянды дасторкон жайып, шарап куюп коноктоду жана сөз ортосунда Мадинадагы абалды да сүрөттөй берди. Коноктон кайткан Абу Суфиян аскерлеринин бир бөлүгүн Ал-Урайт кыштагына жиберип, алар ал жерде курма бактарын өрттөп, алдынан чыга калган эки ансарды өлтүрүштү жана корккондон Меккеге качып жөнөштү. Бул кабар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде ал дароо тезинен сахабалардан кол чогултуп Абу Суфиянды кууганга жөнөтөт. Алар Абу Суфиянды Каркарат ал-Кудр деген жерге чейин кууп барат. Ага жетишпейт. Абу Суфиян жеңилирээк качыш үчүн ошол кездеги аскер жүрүштөрүндө популярдуу болгон, таанымал болгон күл азыктардын бири савик деген тамак аш болгон. Мына ошол куржун савиктерин атынан ыргытып салып, атын жеңилдетип качат. Мусулмандар Абу Суфиян ыргытып качкан күл азык савикти көтөрүп Мадинага кайтышат. Ошондон бул жүрүш, тагыраак айтканда Абу Суфияндын бул жортуулу Савик жүрүшү деп аталып калды. Айтмакчы, бул Бадыр согушунан 2,5 айдан кийин жүз берген окуя. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бедуиндердин Салаб жана Мухарип урууларынын мусулмандарга кол салуу үчүн ири кол чогултуп жатканын угуп, Мадинага Усман ибн Аффанды дайындап, өзү 450 сахабасынын коштоосунда жүрүшкө чыкты. Бул жүрүш Ухуд согушунун алдындагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жетектеген ири жүрүштөрдүн бири болду. Мусулмандардын кабарын уккан бедуиндер тоо таштарга, адыр чөлдөргө бекинип житип жок болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды Зу-Амр кудугуна чейин кууп барат жана ал жерде сафар айы бүткөнгө чейин толук жеңүүчү катары эс алат. Бул окуядан бедуиндер мусулмандардын кадыр эсе күчтөнүп калганын сезишет. Бул чалдыбар Бану Ан-Надир жөөттөр коомунун жетекчиси болгон Каб ибн Ашрафтын коргону. Бул коргон ошол кездеги
мындай бир бакубат сепилдердин бири болгон. Кааб ибн Ашраф ушундай бакубат жана бай жөөт болгондугу базыркы ушу чалдыбарынан деле көрүнүп турат. Кааб ибн аль-Ашраф бай болгондуктан жана анын атасынын арабтар арасындагы баркана чиренип, исламда мусулмандарды жек көргөнүн жашырган эмес. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дайым мазактап, элди мусулмандарга каршы тукурчу. Ал мусулмандардын Бадырдагы жеңишине аябай ызаланат. Ичи күйүп чыдабай Меккеге чейин барат жана Курайштардын каза болгондоруна арнап аза ырларын токуйт. Абу Суфян келип андан: "Айтчы Кааб, биздин динибиз туурабы же Мухаммадтын саллаллаху алейхи вассалам алып келген дини туурабы?" деп сурайт. Ал албетте силердики туурарак жана силердики жакшы деп жооп берет. Бул тууралуу Аллах субханаху таала китептин бир бөлүгү берилгендер жөнүндө ойлондуңбу? Алардан суралганда алар имансыз жана сыйкырга жана тагутка ишенгендиктен имансыздардын динин туурарак жана жакшыраак деп жооп берет деп аят түшүрдү. Кааб Мадинага кайткан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайларын маскарлаган ырларды таратты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким мунун көзүн тазалай алат, анткени ал Аллахты жана анын пайгамбарын ызалантты деп сахабаларына кайрылат. Буга жооп кылып Мухаммад ибн Маслама, Аббад ибн Бишир, Аль-Харис ибн Аус, Абу Абыз ибн Хибр жана Каабтын эмчектеш бир тууганы Абу Наилелер ишке киришет. Көп өтпөй Мухаммад ибн Маслама Кааб ибн Ашрафка келет жана андан азыркы жаңы эрежелер боюнча жашоо кыйындыгына калп эле наалып кирет. Мухаммад келгенден бери саллаллаху алейхи вассалам биздин жашообуз оорлошо баштады. Биз зекет төлөп атып кыйналдык. Андан көрө сен мага 1-2 васк азык түлүк карыз берип тур дейт. Васк өлчөм бирдиги бүгүнкү эсеп менен 250-300 литрге барабар. Тагыраак айтканда бир 300-400 килограмм окат берип тур карызга деп сурайт. Кааб: "Эми силер Мухаммадка чыдай бекенсиңер, сабырыңар жетер бекен" деп жан күйдүрмүш болот дагы, карыз берүүгө макул болот. Бирок ал соодагер жөөт жөн карыз бербейт. Айтат: "Ордуна эмнени кепилдикке коесуңар" дейт. "Эмнени коелу?" "Ордуна аялдарыңарды кепилдикке таштагыла" дейт. Кааб, сен сулуусуң, байсың, акынсың, сага аялдарыбызды коюш өтө коркунучтуу" деп тамаша иретинде айтылган сөз катары Мухаммад ибн Маслама бул сөздөн чыккан аракет кылат. Кааб болбойт. "Анда балдарыңарды кепилдикке таштагыла" дейт. Кааб, биз балдарыбызды азыр сага калтырсак, аны эл силер кепилдикте отурган балдарсыңар деп келечекте бастырбай кыйнайт деп ага да макул болбойт. Калай мисалы куралдарыбызды кепилдикке таштайлы" дейт. Кааб: "Макул, куралдарыңарды кепилдикке таштагыла" дейт. Арадан көп өтпөй Абу Наил барат Каабка. Ал Абу Наил Каабтын эмчектеш бир тууганы. Ал дагы азыркы акыбалдын ордунан алып баштайт. Мухаммад келгенден баштап бизди арабтар жаман көрө баштады. Соодабыз өлдү, ачкалыктан кыйналып атабыз, карыз бербесең болбой калды деп аны карыз берүүгө үндөйт. Жанагыдай эле сөз болот. Алда кепилдикке куралдарын коюп турууга макул болот. Андан кийин да 1-2 сахаба барып ошентип сүйлөшкөндө булар Кааб ибн Ашрафтан карызга тамак сурашат жана негизги максат Кааб ибн Ашрафтын үйүнө куралдуу кирүү эле. Булар демек мындан ары Кааб Ашрафтын үйүнө курал менен барууга мүмкүнчүлүк алышты. Эч ким буларда мындай бир эмне курал менен келетат деп күмөн сурабайт эле, анткени булар куралдарын кепилдикке койгону бараткан киши болмок. Хижраттын 3-жылынын Раббиел Аувал айынын 14-үнө караган түнү белгиленген убакытта Мухаммад ибн Маслама, Абу Наил жана башка сахабалар Каабтын айылын көздөй чыгышат. Жаналарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын аты менен баргыла деп дуа кылып узатат. Сахабалар Кааб ибн Ашрафтын коргонуна караңгы киргенде, тагыраак айтканда түнгө жакын убакытта жетишет. Бул жерде Кааб ибн Ашраф төшөктө жаткан болот жана аны чакырып аткан үндөрдү угуп, төшөгүнөн туруп кийине баштайт. Аялы кабатырланып: "Эй Кааб, сен каяка барасың?" дейт. "Мына ушундай менден ошо Мадиналыктар кичине тамак карызга сурады эле, ошого чыгып баратам" дейт. "Сен беймалда чыкпай эле койбойсуңбу? Менин акыркы кезде түшүм бузулуп аткан. Акыркы түшүмдө мен тамчылап жаткан кандын үндөрүн уккам" дейт. Кааб ибн Ашраф аялын тынчтандыруу үчүн: "Кабатыр болбой эле кой, булар мен тааныган эле адамдар.
Абу Наил менин эмчектеш бир тууганым, булардан кандай жамандык болмок эле деп сыртка кийинип чыгып кетет. Ошол эле учурда Абу Наил Кааб ибн Ашрафты кантип өлтүрүүнүн жолдорун сахабаларга түшүндүрүп айткан. Тагыраак айтканда, мен анын башынан кармаганда аны чабасыңар деп үйрөтүп аткан. Кааб сыртка чыкканда Абу Наил аны сөзгө тартып, капчыгай тарапка басышат. Жолдо Абу Наил Каабтын жипар майларын мактап, башын жыттатуусун суранат. Кааб макул болот. Абу Наил анын башынан кармап жыттамыш болот. Ошол учурда белгиленгендей эле сахабалар жабылып аны кылыч менен чаап киришет. Жана байкабай Харис ибн Аусты да чаап алышат. Анын кыйкырыгына бардык алас калган кезде Кааб ибн Ашраф дагы коргоонун көздөй кыйкыра баштайт. Чыңырып. Жана жакын арада үйлөрдөн анын кыйкырыгынан улам жарыктар күйө баштайт. Мына ошондо Мухаммад ибн Маслама ошол кездеги согуш куралдарынын бири мигвал деп коет. Şu bir карыштай болгон ичке канжар мигвал менен табарыстан үйдө саят. Мына ошондо гана ал тынчып жан берет. Андан соң сахабалар Мадинага Харис ибн Аусту жергелерине артып кайтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аль-Харистин жаратынан аккан канын шилекей менен токтотот. Muhammad ibn Maslama Ka'b ibn Ashraf'tın başını alıp gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem butuna dıştaydı. Mına uşundan olan jööттөр эгер мусулмандарга катылгандарын токтотпосо, аларга дагы ар кандай күч табууларын түшүнөт жана чөлкөмдө тынчтык орной баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem мына ушул убактылуу болсо дагы тынчтыктан пайдаланып, ислам чакырыгын кеңейтүү аракетин көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Kurayşlardan kerbenini izdep 200'de askeri менен Hicaz'dan Fara çölkömüne çeyin жүрүштөрдү уюштурат. Өзү башында турган 200'ге жакын аскери менен Бухран кенine чейин барат. Бирок 2 ай убакытка созулган бул жүрүштө Kurayşlardan кербенин жолуктурбайт жана Мадинага кайра кайтат. Mekkelikler быйыл дагы кербен уюштуруу кези келип, жаңы кербен башчылыкка Сафван ибн Уммайды дайындашат. Сафван кербенди негизги жол менен баштагандан баш тартат, анткени ал жол эбак эле мусулмандардын карамагына өткөн. Жана ал жолдон Курайштардын кербени аман өтпөйт. Ага көзү жеткендиктен ал кеңешип отуруп Иракка кеткен жол менен кербенди баштагысы келет. Муну угуп калган кайсыдыр бир Курайш арак ичип отуруп, билбестен мусулмандыгын жашырып жүргөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Меккедеги тынчыларына айтып алат. Албетте бул кабар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'e жетер замат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem 100 атчан кол менен Зайд ибн Харисти Сафван ибн Уммайдын кербенин утурлоо үчүн чыгарат. Жана Зайд ибн Харис жетектеген бұл чакан аскер аны Карда деген жерде кууп жетет, жана күтүүсүздөн кол салып, Сафван өзү качып кетет, жана Зайд ибн Харис Мадинага көптөгөн олжо менен кайтат. Ова, бул жүрүштөр ислам тарыхында өзүнө жараша ордун алып, өзүнө жараша бааланып келет. Мусулмандар барган сайын такшалып, мамлекеттүүлүгү бутка туруп, жана башка коомдор менен, башка мамлекеттер менен боло турган жаңы өлчөмдөргө, жаңы өкчөмдөргө, жаңы өкүмдөргө даярданып турган кезде дагы бир кесепеттин башы кылт этти. Бул да болсо Ухуд согушу эле. Ал жөнүндө кийинки көрсөтүүдө сөз кылабыз.